Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы. Бишкек шаарында өрттүн кесепетинен бир адам каза болду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ишемби күнү Свердлов районунун Широкий көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн чыккан өрт саат 20:03 толугу менен өчүрүлдү. Тилекке каршы өрт кырсыгынын кесепетинен 1967 туулган эркек киши каза тапкан. Өрттү өчүрүүгө жалпы 4 көчүрмөн эсеп жана штаб тартылган. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жөө жүргүнчүнү сүзүп качып кеткен Volkswagen Passat унаасынын айдоочусун кармады. 22 мартта саат түнкү 01:30 чамасында Токмок шаарындагы Ленин менен Колхоз көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочу 50-55 жаштар чамасындагы эркек кишини сүзүп качып кеткен. Кырсыктын кесепетинен эркек киши ошол жерден көз жумган. Кылмышка шектүү катары 2001 туулган айдоочу кармалып тергөөгө жеткирилди. Унаасы айып коргоого токтотулган. Ош облусунда социалдык тармакта диний экстремисттик жана террористтик уюмдун материалдарын тараткан жаран кармалды. Белгилүү болгондой, милиция тарабынан социалдык тармакта колдонуучу террористтик жана экстремисттик уюмдарга тиешелүү материалдарды тартып жаткандыгы тууралуу маалымат алынган. Бул факт боюнча териштирүү иштери башталган. Бул ишке шектүү катары Ноокат районунун 19 жаштагы тургуну аныкталып, тергөө кызматына жеткирилген. Анын жашаган үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, диний экстремисттик мазмунда болушу мүмкүн деген китептер алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Учурда бул ишке катышы бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. 20 000 АКШ доллары өлчөмүндө пара талап кылган салык кызматынын кызматкери кармалды. Тактап айтканда, мамлекеттик салык кызматынын жоопту кызматкери ишкерлердин биринен салыктык текшерүү жүргүзөм деп коркутуу жолу аркылуу 20 000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. 2024 жылдын 19 мартында Чүй облусунун Аламөдүн райондук Көкжар айылынын аймагында жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында 5 000 АКШ доллары өлчөмүндө пара алып жаткан учурда өзгөчө салык режимдерин көзөмөлдөө бөлүмүнүн инспектору пара менен кармалды. Учурда УКМК тарабынан бул ишке тиешеси бар башка кызмат адамдардын аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылууга шектелип Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы кармалды. 20 мартта Свердлов райондук сотунун судьясы жана ортомчу болуп иштеген адвокат өзгөчө ири өлчөмдө 12 000 доллар опузалап пара талап кылгандыгы аныкталган. Жүргүзүлүп жаткан атайын тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө судья жактоочу менен жашырын сүйлөшүү жүргүзүү максатында видео көзөмөл камералары жок болгон жерлерде тагыраагы өзүнүн дааратканасында жолугушууларды өткөргөндүгү, ал жерде соттук актыларды алардын пайдасын оң чыгарылгандыгы үчүн айрым айыпталуучулардан алган акчалай сыйакыларын өз ара бөлүштүргөндүгү такталган. 21 мартта ал судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун токтому менен 20 майга чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Кыргыз-Өзбек чегарасында дагы бир жер алдындагы тоннель табылды. 20 мартта саат 17:30 чамасында милицияга Бекават айылында Өзбекстандын аймагына өтүүчү жер астындагы казылган тоннель тууралуу ыкчам маалымат алышкан. Текшерүүдө Сузак районунун Атабеков айыл аймагындагы Бекават айылынын тургуну үйүнө кирген учурда коронун ичинде шагыл үйүлүп турган. Үйдүн ичиндеги бөлмөсүндө жер астынан казылган туннелге түшүүчү атайын пластиктен жасалган эшик орнотулган. Тоннелдин тереңдиги 12,5 метр болуп, ылдыйга түшүү үчүн атайын темирден жасалган шаты орнотулган. Тоннель Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунун Коргон Төбө районунун аймагына карай, узундугу 350 метр, бийиктиги 2 метр 20 сантиметр, туурасы 1 метрден түзгөн. Тоннелдин ичине атайын электр жарыктары орнотулуп, эки тарапка адамдар жөө басып мыйзамсыз өтүүгө, жүк жана башка буюмдарды мыйзамсыз ташууга даярдалгандыгы такталган. Азыркы учурда бул окуяга тиешелүү адамдарды тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, 19 мартта УКМК тарабынан аталган айылдардын жер астындагы тоннель табылган болчу.
Ошто каракчылыкка шектүү кармалды. Маалыматка караганда 11 мартка караган түнү саат 03:30 чамасында Ош шаарынын Мамыров көчөсүндө жайгашкан үйгө 2004 жылы туулган жаран кирип, баалуу буюмдарды издеп, ашканадан аш бычагын алып, үй ээсин коркутуп, iPhone 13 Pro үлгүсүндөгү телефондорду, 2 дана ноутбук жана үйдүн короосунда турган BMW X5 унасын зомбулук колдоном деп коркутуп, ээлеп алып, из жашырып кеткен. Кылмышка шектүү качып жүргөн жеринен Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Анда далил буюм катары BMW X5 үлгүсүндөгү уна, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro үлгүсүндөгү уюлдук телефондор алынган. Анын сотто бөгөт чарасы каралып, камакка калтырылган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Ош шаарынын тургуну 48 жаштагы жаран 22 февралда арыз менен кайрылып, анын 2006 жылы уулу үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгын, анын себептерин билбей тургандыгын жана уулун таап берүүсүн суранган. Анын уулу табуу боюнча тиешелүү ыкчам иш-аракеттер жүргүзүлө баштаган. Бардык аймактарга тиешелүү маалыматтар жөнөтүлгөн. 2006 жылы туулган жаран Бишкек шаарындагы коомдук тамактануучу жайлардын биринде ашпоздун жардамчысы болуп иштеп жүргөн жеринен 19 мартта табылып, 20 мартта Ош шаарына жеткирилген. Ал өз көрсөтмөсүндө Бишкек шаарына кеткенге чейин кафеде бир нече ай ашпоздун жардамчысы болуп иштеп келгендигин, иштеп тапкан акчасын өз кызыкчылыгына иштетип койгондугун билдирди. Бирок ошол коротуп жиберген акчаларын табууну атасы талап кылгандыктан, акча табуу үчүн Бишкек шаарына ата-энесине айтпастан кетип, иштеп жаткандыгы тууралуу көрсөтмө берген. Жаш баланы порно бизнеске тартууга шектүүнү кармашты. Нидерландиянын улуттук полициясынын көмөгү менен, ошондой эле Норвегиянын полиция кызматы кылмыштуулукка жана балдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөшүүгө багытталган атайын оперативдүү техникалык иш-чараларды жүргүзүүдө жана интернет мейкиндигин көзөмөлдөөдө чектен чыккан мазмунга кирүү мүмкүнчүлүгүн аныктады. Балдардын сексуалдык зомбулуктарын камтыган материалдарды сактоо жана жайылтуу фактылары ачык түрдө коомдук веб-сайт жана Даркнетте да аныкталган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында балдар порнографиялык мазмунун камтыган тартылып жаткандыгы белгилүү болду. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында балдар порнографиялык мазмунун камтыган бул сайттар түзүлүп, таратылып жаткандыгы белгилүү болду. Ыкчам иликтөө иш-чараларын жүрүшүндө шектүүнүн жашаган жеринен техникалык жабдуулар, персоналдык компьютер жана ага тиешелүү тетиктер табылып алынган. Стационардык компьютердин биринде жайгашкан программалык камсыздоону жана файлдарды алгачкы текшерүү учурунда балдардын порнографиялык материалдары камтыган файлдар да табылган. Парк аймагындагы 41,6 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. УКМК коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Тоголок Молдо жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги жер тилкесин Бишкек шаарынын мэриясынын балансына кайтарды. Тактап айтканда, жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2008 жылы Бишкек шаарынын мэриясынын айрым кызмат адамдары ишкер субъектинин өкүлү менен тил табышып алып, Фрунзе көчөсүндөгү муниципалдык жер тилкесин ар кандай оюн-зоок жайларын долбоорлоо жана куруу үчүн жеке менчикке мыйзамсыз бөлүп беришкендиги аныкталган. Аталган жер тилкеси Панфилов паркынын аймагына таандык болуп, калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жери болуп эсептелинет. Жүргүзүлгөн комплекстүү иш-чаралардын натыйжасында козголгон кылмыш ишинин алкагында жер тилкесинин негизги менчик ээсине мыйзамсыз берүү фактысы далилденген жана бүгүнкү күнгө чейин аталган жер тилкеси бир нече жолу сатылган. Ички иштер министринин Бишкектеги соода жайларында коопсуздукту күчөтүүнү тапшырды. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев массалык эс алуу жайларында курал колдонуу менен жасалган кылмыштарды, зордук зомбулук иштерин алдын алууга багытталган жолугушуу өткөрдү. Ага борбордогу соода жайлардын ээлери, администраторлору жана жеке кайтаруу ишканалардын өкүлдөрү катышты. Ички иштер министрлигинен маалымдашканда, жолугушуунун жүрүшүндө Нурбек Абдиев учурдун маанилүү маселелеринин бири терроризмге натыйжалуу каршы туруу экенин билдирди. Ал терроризм ыкмаларын өзгөртүп, барган сайын татаалдашып жатканын айтып, жакынкы чет өлкөдө болуп өткөн окуяларды, Москвадагы Крокус Сити Холл концерттик залындагы террорлук чабуулду жана анын каргашалуу кесепеттерин эске салды. Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер телегүзөт программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.